Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, көрүүчүлөр жана угуучулар. Экономикалык активдүүлүктүн төмөндөө жана фискалдаштыруунун негизги компоненттерин ишке киргизүү шартында салыктарды жыйноо боюнча пландуу көрсөткүчтөрдүн аткарылышы тууралуу маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. 2020 жылдын июль айында мамлекеттик салык кызматы тарабынан 6 миллиард 859,1 миллион сом суммасында салыктар жана төлөмдөр жыйналган. Белгиленген план 109,9%га ашыгы менен аткарылды, же болбосо 616,1 миллион сомго ашыгы менен аткарылган. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктардын жана төлөмдөрдүн келип түшүүсү 548,9 миллион сомго көбөйгөн. Ошону менен бирге ушул жылдын 7 айында 40 миллиард 452,3 миллион сом салык жыйналган. Же болбосо план 90%ды түзүп, планга карата 4 миллиард 489,6 миллион сом кем аткарылган. Белгилей кетсек, январь-февраль айларында салыктарды чогултуу белгиленген пландын алкагында аткарылган, бирок коронавирустук карантинге байланыштуу үстүбүздөгү жылдын 5 айынын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик бюджетке 6 миллиард 417,8 миллион сом, ал эми республикалык бюджетке 5 миллиард 438,3 миллион сом түшпөй калган. Акыркы 2 айдын ичинде өлкөбүздөгү коронавирус кырдаалына карабастан мамлекеттик бюджет боюнча артка калуулар 2 миллиард сомго, ал эми республикалык бюджет боюнча 1,9 миллиард сомго кыскартылган. Мамлекеттик салык кызматы жылдын аягына чейин ай сайын болжолдондонду ашыруу аткаруу менен салыктар боюнча жылдык планды толук аткарууга бардык күч аракеттерин жумшайт. Август айында ЭЭПке мүчө өлкөлөр менен соодалашуунун алкагында кыйыр салыктарды башкарууга, жергиликтүү салыктарды, анын ичинде транспорт, кыймылсыз мүлк жана жер салыгын чогултууга негизги басым коюлат. Мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратында 2020 жылдын июнь айында иштин сапатын жогорулатуу, анын ичинде салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча резервтерди табуу максатында жаңы түзүмдүк бөлүм, аналитикалык иштер башкармалыгы, аналитикалык борбор түзүлдү. Бул максатта башкармалык салыктардын бардык түрлөрүнө жана тармактарга талдоо жана мониторинг жүргүзөт. Анын милдеттерине аймактык салык органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, салык төлөөчүлөрдүн базасы боюнча талдоо иштерин жүргүзүү, салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жашыруун схемаларын табуу кирет. Мындан тышкары аналитикалык борбордун милдеттерине ЭЭПке мүчө мамлекеттер менен соода жүргүзүүнүн алкагында табууларды эсепке алуу пункттарынын ишине көзөмөл жүргүзүү да кирет. Алсак, акыркы 2 айдын ичинде бюджетке кошумча резервтерди аныктоо боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында 3 өлкөлөрдөн товардык материалдык баалуулуктарды импорттогон 921,4 миллион сом суммасында салык төлөбөй коркунучу бар 69 субъект аныкталган. Өткөн жылдын аягында салык кызматында алкоголдук рынокты жөнгө салуу жана контролдоо боюнча функциялар берилгенден тартып бул тармакта тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Жыл башынан берки рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө салык кызматкерлери алкоголдук продукцияларды уруксат берүүчү документтерсиз сатуу, контрафакттык алкоголдук, ошондой эле жасалма акциздик маркалар менен ичимдиктерди сатуу максатында сакталган бир катар фактылар аныкталды. 7 айдын ичинде мыйзамсыз жүгүртүүдөн 39 миллион сомдон ашуун суммада 358 миңден ашуун бөтөлкө, ошондой эле 72 миңден ашуун пиво табылып тартып алынган. Өткөн жылдын ушул мезгилине тартып алынган алкоголдук продукциянын саны болгону 9342 бөтөлкөнү түзгөн. Азыркы учурда мамлекеттик салык кызматы экономиканы санариптештирүү боюнча мамлекеттик программанын алкагында масштабтуу долбоорлорду ишке киргизүү үстүндө иш алып барууда. Анын ичинде өз ишин жаңы санариптик форматка жүргүзүү боюнча бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган салык жол жоболорун фискалдаштыруунун бир катар компоненттери. Бул долбоорлор көмүскө экономика менен күрөшүүдө маанилүү компонент болуп саналат жана салык кызматынын сервистик тейлөөсүн оптималдаштырууда, салык төлөөчүлөрдүн кызыкчылыктарын коргоого, заманбап санариптик инструменттерге жетүүгө, бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коргоого жана Кыргызстанды эл аралык экономикалык позициясын чыңдоого багытталган. Алсак үстүбүздөгү жылдын 1 июлунан тартып салык жол жоболорун фискалдаштыруунун алкагында электрондук
эсеп фактуралары, автомай куюучу станцияны башкаруунун автомаштырылган системасы, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз сыяктуу долбоорлор ишке киргизилди. 1-июлдан тартып кошумча нарк салыгын төлөөчүлөр, товарларды импорттоочулар жана экспорттоочулар электрондук эсеп фактураларды милдеттүү колдонууга өтүштү. Система ишке киргизилгенден баштап электрондук эсеп фактура 8863 ишкер пайдаланууда. Аларга жалпы жүгүртүү суммасы 59 миллиард 908,7 миллион сом суммадагы 457,997 электрондук шот фактура таризделди. Жыйынтыгында июль айында кошумча нарк салыгы боюнча белгиленген план 112,5 пайызга аткарылды же 253 миллион сомго ашыгы менен жыйналды. 1-июлдан тартып май куюучу станциялар, анын ичинде авто газ толтуруучу жана газ толтуруучу компрессордук станциялар май куюучу жайларды башкаруунун автоматташтырылган системасы менен иштей башташты. Жаңы системанын өзгөчөлүгү болуп, ККМ онлайн менен андан ары милдеттүү интеграцияланышы эсептелинет. Анын эсебинен кардар акы төлөп, кассалык чек албай туруп, май куюусу мүмкүн эмес. Себеби май куюучу жайдын колонкасынан мунайзатты берүү жөнүндө сигнал иштебей калат. Мунайзат май куюучу жайга берилген учурда система бул маалыматты параллелдүү түрдө салык кызматынын серверине реалдуу убакыт режимде берүүгө мүмкүндүк берет. Белгилей кетсем, 20 августка карата иштеп жаткан 1046 май куюучу станциялардын ичинен 676-сы автоматташтырылган жаңы система орнотту. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларга жаңы системаны орнотуунун көрсөткүчү Бишкек шаарында 84%, Ош шаарында 89,5%, Чүй областында 80,4%, Ысыкөл областында 82,2% түзөт. Жаңы системаны орнотуу электер боюнча салык органдары мыйзам чегинде тийиштүү иш-чараларды, анын ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ушул тармакта иш алып барган ишкерлерге Кыргыз Республикасы мыйзамынын талаптарын сактоо керек экендигин эскертип кетким келет. 2020 жылдын 1-июлунан баштап мунайды жана мунай заттарды казуу, алуу, өндүрүү, сатуу менен алектенген чарба субъекттер салык кызматынын маалыматтык системасы аркылуу технологиялык чынжырча боюнча мунай затты жүктөө үчүн электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды тариздей башташат. Аталган электрондук документти мунай жана мунай заттар жөнөтүүчү, алуучу жана жүктүү жеткирүүчү транспорттук каражаттар жөнүндө жана башка маалыматтар камтылат. 1-июлдан тартып мунай ташуучулар 19772 электрондук транспорттук коштомо кагазды тариздешти. Азыркы учурда салык кызматы салык жол-жоболорун фискалдаштыруунун алкагында виртуалдык, программалык, контролдук кассалык машиналар, товарларды атап айтканда тамеки жана алкоголдук азыктарды жана бут кийимдерди санарип, идентификациялоо, каражаттары менен маркалоо сыяктуу бир катар компоненттерди киргизүү үстүндө иш алып барууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен патенттик жана камсыздандыруу полисинин формалары бириктирилгенин белгилей кетсем болот. Ушуга байланыштуу мамлекеттик салык кызматы өткөн жумада бир документ менен патент жана камсыздандыруу полисин алууга боло турган патент электрондук сервисин жакшыртты. Бул жарандардын салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча милдеттенмелерин аткаруусу үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө жана башкаруунун заманбап ыкмаларын киргизүүгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле салык төлөөчүлөрдүн коронавирус пандемиясы жайылып жаткан мезгилде салык органдарына келтирбөө жана өз ара аракеттешүүнү дистанттык форматта өткөрүү максатында салык кызматы расмий сайтында электрондук кайрылуулар бөлүмү оптималдаштырылган. Жарандар бул бөлүмдө салуу боюнча аларды кызыктырган маселелер боюнча тийиштүү салык органынын түздөн-түз электрондук поштасына кайрылуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Мындан тышкары камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөр аймактык салык органдарынын электрондук поштасы аркылуу камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча отчетторун бере башташты. Эсеп фактуралардын номерлерин берүү модулу да оптималдаштырылды. Натыйжада салык төлөөчүлөр эсеп фактуралардын номерлерин кайрадан алуу үчүн салык органдарына барышпайт. Өлкөлөрүнөн импорттолгон товарларга карата маалым катты мамлекеттик салык кызматынын сайтында жеке кабинет аркылуу дистанттык түрдө
алуу боюнча система иштелип чыгып, ийгиликтүү иштеп жатат. Мындан тышкары салык жолжоболорун фискалдаштыруунун жана салыктык тейлөө кызматтарын электрондук форматка өткөрүүнүн алкагында азыркы учурда салык кызматы тарабынан берилүүчү бардык маалым каттардын бир түргө келтирилген формалары кайра иштелип чыгып бекитилди. Мурда берилип келген кагаз жүзүндөгү маалым каттын 8 түрүн электрондук форматка бирдейлештирилген формадагы 2 түргө гана алса болот. Жаңы формалардагы маалым каттардагы гаджеттин жардамы менен алардын аныктыгын текшерүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү QR код каралган. Ошондой эле салык кызматын түндүк системасына кошуу менен жарандарды жөнөкпүл дайындоо жана мамлекеттик сатып алууларга катышуу үчүн тийиштүү мамлекеттик органдар салык кызматынан бардык зарыл болгон маалыматтарды электрондук форматта алышат. Бул жарандарды жана салык төлөөчүлөрдү салык органдарына баруу зарылдыгын жокко чыгарат. Сөзүмдүн аягында биздин ак ниеттүү салык төлөөчүлөргө ыраазычылык билдирип кетким келет. Себеби алар коронавирус пандемиясы жайылган кырдаалга карабастан өз милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткарышып, бардык тиешелүү салык жана төлөмдөрдү өз убагында жана толук өлчөмдө төлөшүүдө. Ак ниеттүү салык төлөөчүлөр экономиканы өнүктүрүүнүн локомотиви болуп саналат жана өлкөнүн бюджетин толтурууга, аны менен бир катар мамлекеттин өз жарандары алдындагы социалдык жана башка милдеттердин аткарылышына көмөктөшөт. Бизнестин баа жеткис ролун эске алуу менен салык кызматы өз ишинде өз ара түшүндүрүү жана урматтоого, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ченемдерин ак ниеттүү сактоого негизделген өнөктөштүк принцибин сактоого умтулат. Ошондой эле салык жолжоболорун фискалдаштыруунун бир катар долбоорлорун, атап айтканда электрондук эсеп фактураларды киргизүүнүн алкагында ар бир ишкердин пикирин эске алып, алардын пикирлерин жана сунуштарынын негизинде электрондук салык кызматтары